Кыргызстан менен Казакстандын чүйдөгү Ак жол жана Ак тилек көзөмөл өткөрмө бекеттеринде түзүлгөн кырдаал жөнгө салына элек. Казакстандын чек арачылары 10 октябрда кечки саат 6-дан баштап адамдарды жана транспортты күчөтүлгөн тартипте текшерип, өткөрүп баштаган. Ошондан улам өткөрмө бекеттерде кезек күткөн адамдар жана унаалардын саны миңдеп саналат. Ак жол өткөрмө бекетинде узун кезек пайда болуп, эл бир нече сааттап жөө жана машина менен чек арадан өтө албай турат. Казакстандын базарларында соода менен алектенгендер күтүүдөн башка аргасы жок экендигин айтышса, Мухабат Абдуллаева жакын аралыкта чек арадан өтө албасына көзү жетип, кайра кетүүгө мажбур болду. Үйгө жете албай калам го, мен обратно келишим керек, ошо жетише албайм. Канча күтүп турдуңуз? Бир 10-15 мүнөт көп күтүргөн жокмун. Мурда деле Адам көп. Жок, мурда андай болгон эмес. Өзбекстандын жараны Адалат Назарова болсо, Кыргызстанда дарыланып үйүнө кайткан кез эле. Эми чек арадагы абалды көргөндөн кийин жүрөгү ооруп турганын айтып өттү. Мен ооруп келдим, леченияга келдим. Кыргызстангабы? Кызымды алдыга келдим, эми кетип атам. Бу жерде канча сааттан бери күтүп турасыз? Бу жерде сааттан бери жерде жүрөбүз. Ак тилек көзөмөл өткөрмө бекетинде болсо, 1 чакырымга созулган унаалардын кезегин көрүүгө болот. Бул жерде Казакстан, Орусияга жашылча жемиш ташыгандар 15 сааттан бери ордунан жыла албай турушат. Майрамбек Кенжалиев Казакстандын Караганды шаарына мөмө жемиш алып бараткан. Азыр эми алары бузулуп, сатыкка жарабай калат деп кооптонуп турган мезгили. Бат жарабай калчу товарлар да бар, күнүмдүк товарлар дагы бар. Соода сатыкка өтө эле таасирин, залакасын көп тийгизип атат да. Ошол себептен бул маселени тез аранын ичинде чечпесе болбойт. 3 күндө, 1 күндө, 1 суткада жарабай калчу продуктылар да бар да, машиналардын арасында. Бул жерде азыр 500 машина турат Кыргызстан тараптан, а Казакстан тараптан 5 километрге чейин созулган Кыргызстан машиналары жыйылып турат. Кыргызстан тарап Кыргызстандын ичине киргизип атат, а Казакстан тарап болсо Казакстанга киргизбей атат машиналарды. Кыргызстандын чек ара кызматы дагы 11 октябрдан тарта бардык чек ара бекеттеринде күчөтүлгөн тартип менен иштөөгө өттү. Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын бөлүкчөлөрү Кыргыз Республикасынын президентин шайлоого даярдануу жана өткөрүү күнүнө карата 2017 жылдын 10 октябрында саат 20:00 тарта күчөтүлгөн режимде кызмат өтөөгө өттү. Ушул эле учурда Кыргыз чек арачылары тарабынан чек ара көзөмөлүн уюштуруу мөөнөтү жана нормалары өзгөрүлбөйт. Мурун жарандар кандай акыбалда чек араны кезип өтүп жатса, ошондой эле абалда иштөө болот жана чектөөлөр жок. Ак жол өткөрмө бекетинде түзүлгөн абалды эске алып жана алдыда аба ырайы салкындай турганына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлигине автотранспорт топтолгон жерге чатыр тигип, биодааратканаларды орнотууну жана адамдарды ысык тамак, таза суу менен камсыз кылуу тапшырмасы берилгенин премьер-министр Сапар Исаков бүгүн Facebook баракчасына жарыялады. Чек арадан өтө албай топтолуп тургандарды чөнтөк телефонуна тартып, интернетке жарыялагандар болсо, бул кырдаалды президент Алмазбек Атамбаевдин казак жетекчилигинин дарегине айткан соңку билдирүүлөрү менен байланыштырып жатышат.